Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Алдыда акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Жалал Абад облусунун Жакшылык командасы Нооруз турнирине чыкпайт. Бул тууралуу команда расмий түрдө билдирди. Бул күтүүсүз жаңылык. Анткени Жакшылык командасы буга чейин аттарды сатып алып, жакшы даярдыктарды көрүп жаткан. Бул маалыматты команданын жетекчилиги дагы тастыктады. Эске салсак, Жакшылык буга чейин бир топ аргымактарды курамына кошуп жаткан. Алардын катарында Бакубат Таласта ойногон Көк Серек аттуу жекеме-жекенин аргымагы. Бирок кече күнү Бакубат Талас командасы Көк Серек эч жака сатылбагандыгын айтты. Демек, Жакшылык командасынын ичинде каржылык жактан көйгөйлөр бар экендиги билинүүдө. Ошондой эле Марат Калымбетов Жалал Абад облусунун Көк Бөрү федерациясынын биринчи вице-президенттик кызматынан кетти. Ошол эле учурда аталган инсан Жакшылык командасынын жетекчиси дагы болуп келген. 2023-жылы Жакшылык командасы өтө жакшы жыйынтыктарга жеткен. Мисалы, Нооруз турниринде биринчи лиганын чемпиону болушкан, 9-май турниринде жогорку лигада ойын ойношкон. Ал эми август айында Көк Бөрү боюнча дүйнөлүк чемпионаттын биринчи лигасында Кыргызстандын атынан ойноп алтын медальды тагынган. 31 август эгемендүүлүктүн байрамына карата турнирде жогорку лигада 3-орунду ээлешкен. Бул жетишкендиктер жетекчилердин, демөөрчүлөрдүн ынтымак биримдигинин жемиши болгон. Эми бул ирет эмне болду түшүнүксүз. Нооруз турнирине өтө аз гана убакыт калды. Команда каржылык маселени чечип, Нооруз турнирине чыгабы белгисиз. Ал эми эгерде Жакшылык чыкпай калса, жогорку лигада ким татыктуу? Ой пикир калтыра кетиңиздер. Ал эми Талас облусунда дагы бир команда түптөлдү. Буга чейин белгилүү болгондой, Талас аттуу команда. Ал эми Талас командасынын машыктыруучусу боло турган Жоки Орозбаев команда тууралуу айтып берди. Жаңы команда түптөдүңүздөрбү? Жетекчи ким ал жерде? Аким деген бала. Жакшы. Уже командага курам түзүлдүбү? Кудай буйруса 80% түзүлүп калды. Таластын эле жигиттериби же башка жактан дагы алдыңыздарбы? Жок, Таластан эле. Талас обласы. Составты качан чыгарасыздар? Кудай буйруса жакында. Жакында. Кандай ийгилик каалайсыз, күтөбүз. Рахмат, айткан кезде.